жаракат алып, бир адам каза болду. Жаракат алгандардын катарында Турусбек Дүйшиев жана ошондой эле Бекназар Айдиев да бар. Алар бүгүн биздин студиябызда. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кутмандуу мүнөздөр менен. Рахмат. Алгачкы эле суроом дал ушул 5-6 октябрда барганыңыздардын себеби эмне болгон, ошондогу үмүтүңүздөр акталдыбы? Эми мындай да. Муногу 5-октябрь күнү раст неме болду. Митинги болду. Жаш балдардын баары барды. Ал эмне себептен? Бул бийликтин туура эмес жүргөнүгүнө чыктык. Байланыштуу, ошого байланыштуу чыктык да. Мына жаш балдар чыкты. А жерде барсак 5-октябрь күнү уже митинги болуп ок атылып атыптыр. Аларды көрүп мен карап тура элек, мен да кирип кеттим. Жарадар болдук. Анан менин ошо туура эмес жүргөндүктен тиги депутаттардын шайлоосу ошон үчүн чыкты, алса чыкпайт болчубуз. Анткени себеби көп балдарыбыз Россияга кетип атат, жумуш жогунан, кыздарыбыз кетип атат. Анан ошо бийликтердин баары туура эмес кылды. Мына алып жуштарлар көбөйүп кетти деди. Аны биз телевизордон көрүп атабыз, угуп атабыз. Анан ошо орду эмебиз акталды. Эми анча эмес сал көмүскө жерде калгандай кыргыз үмүтүнүн балдарынын тилеги, ой тилеги ордуна чыкпай калды. Жакшы каралбай атат. Ошол күндөн ушуга чейин дарыланып жаткан балдар бар. А жерде 30 бала мына көздөн жабыркады. Эми көз деген аякпайт экен, ал жок бойдон калат экен кызым. Анан айлык чыгасың да. Алардын баары үй семьясынын баары бүт немеге ошо жолдошуна эми болуп калды. Көз караны болуп калды. Ал багыш керек. Алардын жумушу жок. Алар жумушту істеп эптеп. Квартиралар төлөнбөй калды. Ошол күндөн ушул күнгө чейин сал кыйынчылыкта тартып турат кызым. Ошон үчүн акцияга чыкканбыз. Андан башка эмне, мынакей өзүңөр көрүп атсыңар. Бирин кармап кетип камап атат, бирин неметип кетип камап атат. Бизде андай деле ой жок. Биздин ушу статусту көтөрүп берип койсо деген эле ниетибиз. Ушу балдарга кичинеден жардам болсо деп, мына мэриядан жардам болду, элдик бай адамдардан кичине жардам берди, аларга рахмат. Анан мунагу биз барып больницага түшүп, мен 8 менен 9-дун ортосунда барып больницага түшүп калдым. Ошондогу медиктер абдан жардам көргөздү, колдордон келген жардамдарын көргөздү. Аларга рахмат айтам, бирок алардын айлыгы тарсары аз экен. Ошону да көбөйтүп берүүгө мен сиздерден сурантыр элем, урматтуу өкмөт башчылары. Анан ушу биздин балдардын укугу мен тебеленди деп айтпайм, сал көмүскө жерде калып атат. Ушулардыкын сал көтөрүп берип койсо, анткени себеби булар кийин дагы дарыланганга муктаж болуп калат экен өздөрүнчө. Анан ошо оору кыштын күнү болгондон кийин суук жерлерде ооруйт экен. Мисалы мен 70-ке жакындап калдым кызым. Анан ушул дагы мамлекет тарабынан жардам боло элек. Эми мына Садыр Нуркочоев тиги антын берсе, анан болот деген ойдобуз. Ушул кызым. Мынакей кыргыз үмүтү деп калдыңыздар, анан дал ушул коом боюнча дагы айта кетсеңиздер, кыргыз үмүтү кандай максатта түзүлдү эле, качан түзүлдү эле, дал ушул окуядан кийин түзүлдүбү же буга чейин эле түзүлгөн беле? Ассаламу алейкум. Калай калк кыргыз элим. Биз 5-октябрда жабыркаган балдарыбыз. Эң биринчи болуп ачылган коомубуз бул кыргыз үмүт. 5-октябрда ушу биз максат менен чыкканбыз да, талап менен чыкканбыз. Ушу шайлоонун адилеттүү эмес өткөнүнө 30 жылдан бери чиновниктер жеп келген Кыргызстанды тоноп, Кыргызстанды карызга батыргандарга каршы чыкканбыз да. 5-октябрда ушул аянтта турган элге бийлик тараптан эч эскертүү бербестен, бийлик тараптан ок атылып, шумовая граната, осколочный гранаталарды колдонушту да. Ошонун кесепетинен Алтынбек уулу Үмүтбек кайтыш болду да бул дүйнөдөн. Ошого себеп болгон адамдарды жоопко тартууну мыйзам түрүндө биз ошону талап кылабыз да. Азыркы учурда дагы биздин арабызда четте операция боло турган балдар бар да, арабызда бар. Ошолордун маселесин чечип берүүнү да биз талап кылабыз. Кыргыз үмүтү коому боюнча айта кетсеңиз. Кыргыз үмүтү коому ушу эң биринчи болуп ачылды. Октябрдын так билбейт экенмин, октябрда ачылган да. Коомдун ичинде 100дөн ашык бала бар да. 100дөн ашык бала бар. 150. Бүт барын ошо максаты бир болчу да.
ошол күнү да 5-октябрь күнү да бүт баарынын максаты бир болчу. Кыргызстан оңолуп кетсин дегенчи. Анан жанакы жеп келген 30 жылдан бери шайлоонун адилеттүү эмес өткөнүнө дагы бир максатта чыкканбыз да, бир муштум болуп чыкканбыз. Ошо. Бул кошумчага кетсеңиз, кыргыз үмүтү коому 100дөн ашык деп калдыңыз, башында ким турат, ким ашты эле, кимдин идеясы? Эми жалпы балдар менен кеңешип, ошондон өзүбүздүн бир жаш бала Саламат деген бала аркылуу аштырдык, сүйлөшүп, кеңешип аштырганбыз. Ошо өзүбүздүн көйгөйүбүздү айталы, өзүбүздүн көйгөйүбүздү жеткизели. Мына көрүп атасызбы, адагы деле жумуш анча болбой жатат. Анан салы ушу биз жана айтып өтпөйм, сал неме жер көмүскө жерде калып жатабыз деп. Ошол себептен келгенбиз, анткени жаракат алган балдар бар. Жанагы Садыр Жапарович айтат, 10 бала деп. Жок, 10 эмес, 30 бала. 30 бала көзүнөн жарадар болду. Дагы эле муктаж. Анткени тиягына эсеп, буягына эсеп, тиягына жетпей калып атат. Мисалы мына мен отун суудан муктаж болуп атам. Карыгандан кийин ок тийген жерлердин баары ооруйт экен, ыстайт экен, жатам. Анан эми ушу бизге дагы көмөк керек болсо, мамлекет тарабынан ушуну эле тиребет атабыз, ушуга эле келдик кызым анан. Анан эми балдардын баары келип айта турган балдар деле көп. Эми бизди жиберди, ушу келүүчү иштерге эме берип атабыз. Өзүбүздүн үмүтүбүздү, өзүбүздүн эме дагы деле биз үмүттөнөбүз. Кыргыз үмүтү да ошон үчүн коюлган. Анткени үмүттөнүп атабыз да. Жаштардын баары кетип калса, кыздарыбыздын баары кетип калса, жана кем байлыктарды иштете турган балдар, кыздарыбыздын баары бүт жетимдикке чыгып кетпейди. Ортодо эле башка бирөөлөр жеп жатат. Булардын баары иштесе бүт орун бар. Эми ушул жөнүндө Садыр Нуркожоев ишке жарайт деп ойдоо менен келдик. Ушуну ишке ашырса, буйруса, менин ой тилегим ошол. Ошол кагылайын. Анан мынакей бүгүн дагы нааразычылык акциясына чыктыңыздар. Бүгүн биринчи жолу чыктыңыздарбы же буга чейин да чыктыңыздар беле? Буга чейин интервью берилген. Интервью берилип, азыр ошо акциясына чыктык. Кайсы талапта ошо 5-октябрда жабылган балдарга көңүл буруп коюңуздар деп чыктык да. Эми Садыр Нуркожоевич ошо инаугурация бүткөндөн кийин ишенебиз. Ушул жабылган балдарды, четте операция жасалып турган балдарды карайт депчи. Бийлик тараптан ушул мэриядан жардам көрсөтүлдү бүт баарына. Ошол пока ошол эле. Негизи конкреттүү мындай бир талаптарды коюп атасыздарбы? Мисалы, апрель окуясы сыяктуу бизге дагы ошондой статус бергиле балким. Же болбосо там алып бергиле, же буга чейинки баягы дарылануубузду бекер кылып бергиле деген сыяктуу конкреттүү кандай талаптарды коюп атасыздар? Биз эң биринчиден эле биздин максатыбыз адилеттүүлүктү орноштуруу болчу да. Биз мамлекеттен акча үмүт кылган жокпуз да, эң биринчи очередь. Биздин талабыбыз иллюстрация, жанакы 30 жылдан бери жеп келген чиновниктерди кетирүү да. Анан мурунку шайлоодо кайсы кыл партия мыйзамды бузган болсо, азыр келаткан шайлоону ошолорду киргизбөө да. Ошол талаптар бизде. Дагы кошумча кыласыңыз. Эми мына айтып атпаймынбы, мынаки бул жигит айтып атпайбы? Мунку да туура айтат. Мен эле ошону колдоймун. Ошол иллюстрация кылсын, Садыр Нуркожоевичтин тегерегин тазалап алса, бул абдан жакшы болот эле. Эми тазалайт деген чоң үмүттөмүн. Анан тазалаган анан ишке кирсе, анан баары жакшы болот деген дагы деле биз ойлоп, дагы деле кыргыз үмүтүнүн үмүтү бар, кызым. Үмүттөнүп атабыз. Анан ошо бизге жанагы статус берип койсо, эс ала турган жерге, дарыла турган жерге барып келсек жакшы болот эле. Мына ушул күнгө чейин балдарыбыз ооруп, дагы деле больницада жатат. Кээ бирөө көздөн ажырап жана айтып өтпөдүмбү төмөндөгүдөй. Ошолордун баарын дагы бир сыйра карап койсо, ошо мамлекет тарабынан жакшы болот эле, кызым. Анан биздин үмүтүбүз эмне? Ошо иллюстрация болуп жакшы кишилер, жакшы чынөөнүктөр бүт жаштардан келсе дейм деген оюм бар да. Ушу жаштар көтөрсө анан алдыга жылат элек деген. Эскилердин баарын кууш керек. Эскилерди жолотпош керек. Болду, алар ичти, 30 жылдан бери ичип баарын бүтүрдү, жеди. Эми ошондо эле сиңирип алсын, мен эми куубайм, аларды айтпаймын, мага кереги да жок. Эми ушу жаш балдар келсе, ушулардын үмүттөрү аткарылса эле болду эле да. Анан бул жанагы жигит айткандай, бизге акчанын деле кереги жок. Ушу убактылуу ушу дарыланганга
жана санаторияга жеткизсе, же бир жактан бир неме жеңилдиктерин алып барса дарыланат элек. Ушул биздин үмүтүбүз. Ушул дагы да ошо кыргыз үмүтү бир өчпөйт, улана берет, уланта беребиз. Биздин тилегибиз ошол. Только ошо кыргызга жакшылык кылыш үчүн эле биздин ой максатыбыз ошол. Башка эч кандай жамандык оюбуз деле жок. Ошо саал биздики көмүскөйдө калып атат. Мен ушундай эле айтам да, кызым. Ана эми ушуну чоңдорго жетсе, ушул үнүбүздү бар чоңдорго жетсе аткарат деген оюм бар. Ушул иллюстрация обязательно болуш керек. Ошол кагылайбыз. Анан сиздер мынакей дарыланып аткан учурда акысыз болдубу? Анан дагы азыркы бүгүнкү күндөрдө дагы мынакей чет мамлекетте дагы дарылануусун улантып аткандар бар деп калдыңыздар. Алардын баары акысыз болуп атабы, жардам көрсөтүлүп атабы? Акысыз башында больницада жатканда акысыз болду. Бирок ушу биз черепно-мозговая травма алганбыз. Бирок томографияга биз акча төлөгөнгө муктаж болдук да. Болду, 8 миңден төлөдүк. Анан кийин азыркы четке боло турган операция балдардыкы акча менен да, бекер болгон жок. 32 000 евролук бала бар, например, Самат. Ошо бекер болгон жок да. Сиздер эфирибизди жыйынтыктайлы, сиздерге эркин микрофон узаталы. Кошумчаңыздар болсо. Эми эмне жалпы элиме тынчтыктыгы каалайм, токчулукту каалайм, баары иш ордуну менен иш алып барышсын. Мунагу эми муну келе турган бийликтердин баары жакшы иштеп, ошолорду жакшы жумушка коюп, жанагы четтеп кеткен элибиздин баарын чакыртып жакшы иштесе деген эле ой, кызым. Анан кийинки анан аларды ээчип, анан ушу өзүбүздүн эле Кыргызстанда эле кала берсе жакшы да, кызым. Ушу чет элдиктерге айтылбасын. Мына Казакстан, Өзбекстандага кетип бакыштар эмне болуп атыр? Бир акча үчүн ошол жака кетип калды. Не бир жакшы кыздар, жакшы балдар бир кетип калды. Ошонун баарын чакыртып, эми менин оюм бар. Ошо Садыр Нуркожоевич ишти алып кетсе, алардын баары келет деген тилегибиз бар. Ошол, кызым. Башка менин сөзүм деле жок. Атага кошулуп кетем. Ошондой эле Садыр Нуркожоевич ушу инаугурацияны өткөндөн кийин биз ишенебиз, ал жакшы алып барып коррупция менен толук күрөшүп, түйү менен жок кылат деп ишенебиз да. Үмүтүбүз чоң. Дагы кошуп кетет элем сөзүм, ушу 6-созывдун депутаттарына кайрылам. Булар өзүнүн ушу 6 жыл мөөнөттүн ичинде өзүнүн жумушун сапаттуу эмесин көрсөтүштү да. Булар өзүнүн жумушун көрсөттү да, сапаттуу эмесинчи. Бул кайсы арына кайра шайлоого барышат деп ошол вопросту коем да. Ошо. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп бизге суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн. Урматтуу көрөрмандар, маегибизди жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен мен Асилия Саналиева болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.